Алдыдагы шайлоо чет элдик эксперттердин пикиринде Казакстандын демократиялык өнүгүүсүндөгү маанилүү этап болот. Мында добуш берүүнүн мааниси курултайдын курамын түзүү менен гана чектелбейт. Шайлоо жана бир палаталуу парламенттен кийинки ишмердүүлүгү өлкөдө жүргүзүлүп жаткан саясий өзгөрүүлөрдүн чагылдырылышы болот. Румыниялык саясаттануучу Разван Виктор Пантелеймондун пикиринде добуш берүүнүн жыйынтыктары жаңы институттарды калыптандыруу үчүн негиз болот. Анын айтымында курултайдын биринчи курамы өз ишин жолго коюп, парламенттик практиканын негиздерин түптөшү керек. Коомдун мамлекеттик институттарга болгон ишеними көп жагынан ушуга байланыштуу болот. By participating in this election, Шайлоого катышуу Казакстан жарандарынын негизги конституциялык укуктарынын бири. Дал ушул добуш берүү казакстандыктарга курултайдын биринчи курамын түзүүгө жана өлкөнүн саясий системасын мындан ары өнүктүрүүгө түздөн түз таасир этүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле добуш берүүгө катышуу жарандык активдүүлүктү жана аң сезимдүү саясий тандоону күчөтөт. Шайлоонун жыйынтыгы жаңы өкүлчүлүктүү органдын курамын аныктап, конституциялык реформаларды ишке ашырууда жана институттарды мындан ары бекемдөөдө маанилүү кадам болот. and strengthening constitutional government.